Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ан-Наджм Жылдыз сүресін оқытырған учурда Абу Лахабтың баласы Уттайба пайғамбарыбыздың алдына келіп, "Жылдыз дейсің бе? Жылдызыңа ант ичемін, мен сенің пайғамбарлығыңды жоқ қыламын" деп, пайғамбарыбыздың періштелер дагы уялып карай албаган пайғамбарыбыздың нур жүзүнө түкүрүп жиберет. Абу Жахилдин коллегиясы бар эле, зулумдук коллективи. Şu koynundagi qotur taşı men kantip пайғамбарға зиян беремін деген Абу Лахаб Абу Жахилдин коллегиясы. Абу Жахил коллективтери менен отуруп, бүгүн аланчанын үйүндө койлор, төйлөр союлган, ошонун ичегилери, карындарын ким Мухаммадтын үстүндө таштаса, Мухаммад саждада турган учурда анын үстүнө таштаса, мен аны разы кылам, белек-бекчегин беремин дейт. Абу Муайт ордунан туруп, өзүн батыр сезип, барып ичеги карындарды алат да, чыгынды мусурларды алат да, пайгамбарыбыз саждада турган кезде анын үстүнө таштап жиберет. Алны шылыңдап күлүшөт Абу Жахил коллективи менен. Фатима энебиз бул кабарды угуп чуркап келип, пайгамбарыбыз үстүнөн ыспа мусур, ыплас нерселерди алып, ошол жерде ыйлайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Фатима кызым, ыйлабагын, Аллах сенин атаңды кайгыртпайт. Фатима кызым, ыйлабагын, Аллах сенин атаңды кайгыга салбайт, капалантпайт. Фатима кызым, ыйлабагын, Аллах сенин атаңды кайгыртпайт, капалантпайт" дейт. Фатима кызым кайгырбагын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элге насаат айтканда, кутба кылган учурда ар дайым бир курма дарактыга сөйөнүп, таянып кутба кылчу. Кийинчерээк сахабалар жаңы 3 тепкичтен турган бир кутба минбар турбинасын жасап берет пайгамбарыбызга. Пайгамбарыбыз ошол жерде кутба кылышты айтканды, насаат айтканды баштады. Энесин жоготкон бала сыяктуу баягы курма даракты ыйлашты баштайт. Ый басылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курма дарактыга жай баракат кадамдары менен басып келет да, аны сылашты баштайт. Сахабаларына кайрылып, ый токтогондон кийин, курма дарактын ый токтогондон кийин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына кайрылып, "Эгерде мен буну сылабаганымда, кармабаганымда, бул кыяматка чейин ушинтип туруп, ушинтип ыйламак" дейт. Ушул арзыбаган жыгач, отун ушунчалык пайгамбардан айрылганы үчүн ыйлап атса, биз бүгүн жүрөгүбүз отунчалык болбой калдыбы? Урматтуу Осман бир туган Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн бир күндө ботодой боздоп ыйлайт. Сахабалар: "Я Расулуллах, эмне үчүн ыйлайсыз? Эмне үчүн кайгырасыз?" деди. "Эмне үчүн кайгырасыз? Эмне үчүн ыйлайсыз?" деди. "Бир туугандарымды сагындым. Бир туугандарымды, роднойлорумду, бир туугандарымды, жигерлеримди сагындым" дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сахабалар: "Я Расулуллах, биз сенин бир туугандарың эмеспизби? Чогуу жүрсөк, чогуу бассак, чогуу жатсак, 24 саат, 1 сутка бою ар дайым сенин жаныңдан ажырабасак, дайым чогуу болсок, бирге болсок, биз сенин бир туугандарың эмеспизби?" деди. Жок, силер менин бир тууганым эмессиңер. Менин бир туугандарым кийинчерээк келишет. Мени көрбөй, мени билбей, менин өмүр таржымалымды билишет, менин өмүр таржымалымды окушат. Алар менин сүннөттөрүм тирилтишет. Алар менин бир туугандарым деди. Кыямат күнү, урматтуу мусулман бир туган, билип кой. Кыямат күнү Аллах Тааланын эң жакын периштелери Микаил, Исрафил, Жабраил, Азраил, бардык менмин деген эң күчтүү периштелер кыямат күнү Аллах Таала, о жараткан Аллах Таалам, мени аман кыл, мени ден соолукта кыл, калганы менен ишим жок дейт экен. Мени сак кылгын, мени аман кылгын, калганы менен ишим жок дейт экен. Эң күчтүү пайгамбарлар да, Адам алейхиссалам, Муса, Иса, Айса, Ибрахим, Исмаил, Исхак, бардык пайгамбарлар да. Бардык пайгамбарлар Аллахым кыямат күнү мени аман кыл. Мен аман болсом болду, башкасы менен ишим жок дейт экен. Бир гана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "Үммати, үммөтүм, 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 үммөтүм" дейт экен. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүм дейт экен. Пайгамбар асманга көтөрүлгөн кезде бейишти көрдү, тозокту көрдү. Ошончолук коркунучтуу да, ошончолук бейишти көрсө дагы үммөтүм, үммөтүм дейт экен. Күндөрдөн бир күн пайгамбар саллаллаху ботодой боздоп ыйлайт. Жабраил алейхиссалам: "Я Мухаммад, эмне үчүн ыйлайсың? Эмне үчүн кайгырасың?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Үммөтүм, үммөтүмдүн акыбалын, үммөтүмдүн абалын ойлоп ыйлап жатам" деди.
Men Allah Taala kabarını alıp geldim. Ыйлабагын, кайгырбагын, Allah Taala senin ümmetіңді razı kılan dedi. Кайгырбагын, ыйлабагын dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden birisi toza koşsa razı emesmin deydi. Ümmetimden birisi toza koşsa razı emesmin deydi. Tileke karşı en ökünüşlü nerse ümmetim dep, ümmati dep ilahi vergen, ыйлап, közü işip ketken paygambardın uktay verip közü işigen ümmeti bolup kaldık. Paygambarız biz üçün bardık жақшылық kılgan ele. Biz paygambarın sen kim ele degensi bardık jamanlık kılıp saldık. Ayırmağız emne de kanti barağız emi. İslam dini dünya жүзүнө тарап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул дүйнө менен коштошушуна бир канча убакыттар калган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд өрөөнүнө келип, Ухудтагыларды эскерип, куддум алар менен акыркы жолу дуа кылгансып, Пайгамбарыбыз аларга дуа кылды, бата кылды. Анан мешитке келип, сахабаларына кайрылып, бүгүн мага жер кенинин байлыктарынын бардыгы берилди дейт. Кум төрү болобу, алтыны болобу, күмүшү болобу, динары болобу, дирхамы болобу, евросу болобу, доллары болобу, бардык байлык мага берилди дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аллахка ант ичип, касам ичип айтамын. Менден кийин силердин мусулманчылыктан чыгып, мушрик болуп, кафир болуп кетишиңерден коркпоймун. Менин корккон жалгыз нерсем арзубаган байлыкты деп, бийликти деп, арзубаган алтын кендерини деп, бири-бириңерден талаш тартышыңардан коркомун дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мен корккон нерсем арзубаган жери астында турган тыйын тыпырды деп талашасыңар. Ошондон коркомун дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Менин корккон нерсем ушул деди Пайгамбарыбыз. Сафар айынын 28-inde дүйшөмбү күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бакый мүрзөсүндө бир жаназа намазга катышат. Жаназа намаздан кайтып келе жаткан учурда башында бир каттуу оору пайда болду. Ыстыгы көтөрүлдү, ысытмасы көтөрүлдү. Баш ооруп Айша энебиздин үйүнө келди. Айша энебиз да ошол тапта бир аз баш ооруп турган, башым десе, сен башың эмес, менин башым деди Пайгамбарыбыз. Я Расулалла, сиздин дагы башыңыз ооруйбу? Сиздин дагы башыңыз ооруйбу сиздин дагы? Ооба, жөнөкөй адамдарга караганда эки эсе көбүрөөк ооруйт дейт Пайгамбарыбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, о Айша, ооруп жатсаң Аллахка жалбарып дуа кылгын, эгерде мен тирүү кезде өтсөң дүйнөдөн, анда өзүм сага жаназа окуп, өзүм жерге коем деди Пайгамбарыбыз. Айша энебиз кичине кызганып, менден кийин башка аялдарыңыз менен каласыз да, деди. Пайгамбарыбыз жөн гана жылмайып койду. Урушкан жок, сөккөн жок. Жөн гана жылмайып койду Айша энебизге. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жаназа окуп, өз колдору менен жерге коюш канчалык чоң багыт экендигин Айша энебиз кийинчерээк түшүнөт. Бирок анда кечеле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Майнуна энебиздин жубайларынын үйлөрүн зыярат кылып, кимиңерде үйүңөрдө болоюн, кимиңерде үйүңөрдө калайын, кимиңерде үйүңөрдө жашайын деп кайра-кайра айта бергендиктен Майнуна энебиз жана башка жубайлар кеңешип, киминин үйдө кааласаңыз, калсаңыз ошонун үйдө калыңыз. Биз каршы эмеспиз деди Пайгамбарыбызга. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анда мен Айшанын үйгө алып баргыла деди. Айша энебиз үйүнө алып келишти Пайгамбарыбыздын. Пайгамбарыбыз Айша энебиз үйгө келди, акыркы күндөрүн Айша энебиздин үйүндө өткөздү. Оорусу күчөп жатты. Айша энебиз Нас, Фалак сүрөлөрүн окуп, өзү билген дуаларды окуп, дем салып жатты. Ошого карабастан Пайгамбарыбыз үшүнөн кетти. Өзүнөн кетти. Бир аз убакыттан кийин өзүнө келди, анан 7 булактан суу алып келиштерин буйруду. 7 булактан суу алып келди. Берекелүү колдору менен Айша энебиз суу куюп турду, Пайгамбарыбыз жуунду гусул алды. Анан мешитке келет. Жай баракат кадамдары менен минбарга басып келе жатты. Урматтуу мусулман бир тууган, бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы жолу минбардан сүйлөшү болчу. Минбарга чыгып, сахабаларына кайрылып, мен өткөндөн кийин менин кабырымды сыйынуучу жер кылып албагыла деди. Мен өткөндөн кийин менин мүрзөмдү сыйынуучу жер кылып албагыла деди Пайгамбарыбыз. Ойлонтуучу эң акыркы насааттарын айтып жатты. Көңүл бургула. Көңүл бургула. Көңүл бургула. Кимиңерди артыңарга урган болсом, мына мен келип өчүн алсын. Кимдин акчалай алсасы болсо, келсин акчасын алсын дейт. Кимдин өчү болсо, келсин өчүн алсын дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул сөздөрдү кайра-кайра айтып жатты. Кайра-кайра айтып бергендиктен арасына бир сахаба ордунан турду да, я Расулалла 3 дирхам бир колунда жок келип сураганда бер дегенсиз бергенмин, ошол аласам бар деди. Пайгамбарыбыз кайра-кайра сөзүн улап жатты. Кимдин өчү болсо алсын, келсин, өчүн алсын деп жатты. Сахабалардын арасынан Укаша чыдай албай ордунан турду да,
Ya Rasulullah, kayra ayta bергендигиңизден мен чыдай албай ордумдан турдум. Bir согушта болчук. Кастанбы же билбестенби айтор, менин курсагыма камчы менен ургансыз dedi. Сахабалар, Укаша, ата-энем сага курман болсун, не деп жатасың? Кел, мен ур, курсагым эмес, бар жогума ур, кегин, мен урун деп жатты. Бирок пайгамбарыбыз аларга аралашпагыла dedi. Аралашпагыла. Кел Укаша, өчүңдү ал. Укаша өчүңдү алгын деп жатты. Укаша камчыны алды да пайгамбарыбыздын жанына келет. Алдына келди да, "Я Расулуллах, кечиресиз, мени урган учуруңузда менин курсагым ачык болсо, курсагыңызды ачыңыз" dedi. Сахабалар демин жуталбай калды. Умар ибн Хаттаб, Абу Бакыр демин жуталбай туруп калышты. Кантип эле азыр ааламга мээрим болуп жөнөтүлгөн пайгамбарга азыр камчы урулса бул кандай жамандык деп демдерин жуталбай туруп калышты. Пайгамбарыбыз ошондой беле деп курсагын ачты. Укаша камчысын жерге таштап, пайгамбарыбыздын курсагынан өп жытташты баштады. "Я Расулуллах, сизди кантип урайын? Ата-энем сизге курман болсун. Ата-энем сизге курман болсун. Ата-энем сизге курман болсун. Кантип сизге урушка дитим барсын? Я Расулуллах, сиздин денеңизге денем тийиши бул акыркы жолу. Балким ушул кыяматта мага жардам болор." Пайгамбар саллаллаху алейхи өтүшүнөн 4 күн мурда сахабаларына кайрылып, "Аллах Таала бир өзүнүн сүйүктүү пендесине кулуна бул жашоонун бардык неаматтарын берүүнү же акыретте бейиште Аллахтын жамалын жүзүн көрүнүшүн кылды. Ал эми бендеси Аллахтын астына кайтууну туура көрдү" dedi. Бардык сахабалар сүйүндү, бирок Абу Бакыр ыйлады. Сахабалар келип, "Я Абу Бакыр, эмне үчүн ыйлайсың? Эмне үчүн кайгырасың? Аллах Тааланын астына сүйүктүү пендеси кетип жатпайбы? Эмне үчүн кайгырасың?" dedi. Абу Бакыр, "Ой жүгүртпөйсүңөр, ойлонбойсуңарбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин арабыздан акыретке Аллахтын алдына кетишин айтып жатпайбы?" dedi. Бизди таштап, акыретке кетишин айтып жатпайбы dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул жашоодогу эң акыркы күнү дүйшөмбү күн. Айша энебиздин кужурасынан пардан ачты. Ачса Абу Бакыр имам болуп, артында сахабалар түп-түз тизилип намаз окуп жатты. Пайгамбарыбыз аларга жылмайды. Бул урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыздын сахабаларына эң акыркы жолу жылмаюусу, эң акыркы жолу нур жүзү, эң акыркы жолу ташталган жамалы болчу пайгамбарыбыздын сахабаларына. Сахабалар дагы буну байкап турду. Пайгамбарыбыз жылмайып карап турганын намазда болсо дагы байкап турушту. Жада калса кээ бир сахабалар намазын бузуп барып, "Я Расулуллах, келиңиз, окуңуз, биз менен чогуу туруңуз" дегиси келди. Бирок ошого карабастан сахабаларга пайгамбарыбыз кол жаңсады, намазыңарды окуй бергиле деп. Пайгамбарыбыз парданы жапты. Урматтуу мусулман бир тууган, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын парданы жапкандыгы сахабалар менен коштошкону болду. Парданы жапты да өзүнүн үйүнө кирип кетти. Ошол багымдат намазынан кийин пайгамбарыбыз бешимге жеткен эмес. Чачки убактысы болчу. Фатима энебизди чакырдырды. Фатима, кызым деп кулагына бир нерсе шыбырады. Фатима энебиз өтө кайгырып ыйлайт. Андан кийин кулагына дагы бир нерсе деди. Ал учурда Фатима энебиз сүйүндү, кубанды. Бунун себебин кийинчерээк Айша энебиз Фатима энебизден сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин кулагыма оорумдун себебинен бул дүйнөдөн коштошушун айтканда, мен өтө кайгырдым, ыйладым дейт. Кийин дагы кулагыма мени үй бүлөмдүн арасынан эң биринчи мен менен сен жолугасың дегенде мен өтө кубандым, сүйүндүм дейт. Ошол учурда пайгамбарыбыз аял бүткүл адамдын, аял затынын саидасы экендигин Фатима энебизге айтып койгон ошондо. Ошондо сүйүндүм дейт Фатима энебиз. Фатима энебиз кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абалы ооруп, оорусу күчөп жатты. Абу Бакыр ас-Сыдыктын уулу Абдурахман пайгамбарыбыздын алдына келди. Келсе колунда мисвагы бар. Пайгамбарыбыз мисвакты карап калганын көргөн Айша энебиз, "Я Расулуллах, мисвак колдоносузбу?" dedi. "Мисвак колдоносузбу?" dedi. Ооба дегенси баш жаңсаганда мисвакты берди. Мисвак катуу экен. "Я Расулуллах, жумшартып берейинби?" "Ооба" dedi. Мисвакты Айша энебиз жумшартып берди. Урматтуу мусулман бир тууган, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы жолу Айша энебиз менен пайгамбарыбыздын шилекейинин бири-бирине аралашып кетүүсү болчу. Мисвак берди, тазаланды, аруу зат таза болду. Аллахтын астына таза барайын dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Укаша ойноп пайгамбарыбыздын алдына келет. Ал
кичине мурас таштап кетиңиз, бир нерсе таштап кетиңиз деген жок пайгамбарыбыздын алдына келип. Пайгамбарыбыздын алдына келип, "Я Расулалла, мага дуа бериңиз" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Укашаны ушунчалык жакшы көргөндүктөн сөзүн эки кыла албай аран колун экиге жаңсады. Айша энебиз Укаша пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сага Аллахтын элчиси дуа берди деди. Укаша жүрөгү ыйлап эшикке чыгып кетет. Айша энебиз айтат: Аллах Тааланын мага берген эң чоң инамы, нематы, белеги бул пайгамбарыбыздын менин үйүмдө, менин кучагымда өткөнү дейт. Орусу күчөп жатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң акыркы сөздөрү намаз деп жатты. Келиме айтып жатты. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Албетте өлүмдө кыйынчылык бар. Албетте өлүмдө кыйынчылык бар. Албетте өлүмдө кыйынчылык бар деп жатты. Орусу күчөп жатты. Пайгамбарыбыз эми өзү менен өзү болуп калды. Айша энебиз пешенесинен кармап кучагына алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң акыркы дем напастарын алып жатты. Бул жашоодогу эң акыркы жолу пайгамбарыбыздын жүрөк уруштары, пайгамбарыбыздын эң акыркы напас алыштары болчу. Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң акыркы дем напастарын алды, анан башы менен менин кучагыма мойну кичине жыгылып калды дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жашоодон өттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жашоодон өттү. Мадинаны караңгылык каптап калды. Бүткүл жер жүзүнүн жүрөгү токтоп калгандай болду. Бардык көңүлдөр ыйлады. Мунун урматтуу мусулман бир тууган Аннас радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага келгенде адамдар кубанды. Анчалык кубанычтуу күндү көргөн жокмун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өткөн күнү адамдар ыйлады, кайгырды, анчалык кайгылуу күндү көргөн эмесмин дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өттү. Бул жашоодон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өттү. Пайгамбарлар өткөндө ар дайым өзүнүн үйүнө коюлат. Пайгамбарыбыз ошол кичинекей кучурага ошол жерге коюлду. Андан кийин пайгамбарыбыздан кийин Абу Бакыр элдерди тынчтандырып насаатын айтып, Абу Бакыр биринчи халифа болду, биринчи падыша. Абу Бакыр да элге, жерге, иманга, исламга кызмат кылып, чын дилден, ак дилден кызмат кылды да, ал дагы өткөндө пайгамбардан ажырабайын деп пайгамбарыбыздын жанына коюлган. Фатима Айша энебиз ал Абу Бакырдын кызы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын өмүрдүк жолдошу. Ал бир кичинекей кужурага коюлган экөө. Абу Бакырдан кийин Умар радиаллаху анху экинчи халифа болду. Экинчи падыша, экинчи халифа болду. Умар ибн Хаттаб. Адилеттүүлүктө чеги жок падыша. Күнөрдөн бир күн Мадина Мунавварадан азан чакырылды. Хайяла сола, намазга келгиле. Хайяла фала, кутулууга келгиле. Үйдүн түйшүктөрүнөн, проблема көйгөлөрдөн кутулуу үчүн намазга келгиле. Ас-солату хайрул минан наум. Ас-солату хайрул минан наум. Намаз уйкудан жакшы, намаз уйкудан жакшы. Эгер чындыгына билгениңерде, намаз уйкудан жакшы. Мадина Мунавварада азан болду. Хазирети Умар мечиттин имамы, пайгамбарыбыздын экинчи халифасы багымдат намазын окуу үчүн мечитке келет. Биринчи рекатын окуп жатты, ошол учурда Абу Лу отпарас мажуси отко сыйынган пайгамбардын халифасын өлтүрүү үчүн келет. Биринчи рекатын окуп жатты, караса артта калган сахабалар, кечигип келгендер бар. Экинчи рекет болгон учурда Абу Лу отпарас эки ачалуу ууланган канжары менен Умар радиаллаху анху имам болуп намаз окуп турган учурда бир 7 жерине сайып салат. Хазирет Умар артындагы бир адамды имамдыкка өткөздү да өзү ишинен кетти. Көп кан кеткендиктен. Намаз бүткөндөн кийин алып келишти. Умар ибн Хаттабты үйүнө алып келишти. Көп кан кетип жатат. Эмне дейт? Эмне десек, ушундай улуу адамдын эң акыркы насааттарын угуп калсак, эмне дейт бул? Хазирет Умарды өзүнө келтирүүгө эч мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондо сахабалардын арасынан бирөөсү бул Умарды бир гана намаз менен эскертсе болот. Намаз деген кезде бул бардык жактан ойгонот дейт. Я амирул муминин, ас-салат, намаз деген кезде ас-саланнас, жамаат болуп намазын окуп бүттү деди. Биринчи сөзү өзүнө келген учурдагы эң биринчи сөзү жамаат болуп намазын окуп бүттү деди. Каердемин деген жок. Кайсы банисадамын деген жок. Мени каерге алып келип салдыңар деген жок. Биринчи сөзү жамаат болуп намазын окуп бүттү деди. Намазга ушундай бекем сахабалар. Умар ибн Хаттаб өзүнө келгенден кийин суу чакыртырышты. Суга дарат алды да, Абдулла балам,
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эч ажыраган жокмун. Анын кызматында болдум, кызматында кылдым. Пайгамбарыбыздан эч ажыраган жокмун. Абу Бакыр халифа болду, анын кызматын кылдым. Ар дайым алар менен чогуу жүрдүм. Эми өлгөнүмдөн кийин да алардан эч ажырабайын. Пайгамбарыбыз коюлган, анын жанына Абу Бакыр ийниге, мойнуга туш болуп баш коюлган. Ал ошол жерде дагы бир орун калган. Эгер сен барып Айшениңден сурап келсең, мен ошол жерге коюлайын дейт. Өлгөндөн кийин да булардан ажырабайын дейт. Умар ибн Хаттаб. Абдулла Айша энебизге келди да, "Я Айша, умми, энекем, Умар киши колдуу болду. Эгер өтө электе бир сенден сурап жатат, эгер уруксат берсең ошол пайгамбарыбыздын жанына коюлайын деп жатат" деди. Айша энебиз карап туруп, бул жердин негизи мен өзүмө көздөп жүргөнмүн, бирок Умар да инсандын сөзүн эки кыла албайм, макул Умар коюлсун дейт. Абдулла Умар ибн Хаттабтын алдына келет да, "Я атаке, сүйүнчү бер, кубана бер, рухсат бер да Айша энекем, ошол жерге коюласын" деди. Умар ибн Хаттаб акыркы дем напастарын алды да, "Абдулла балам, мен тирүү кезде көзүмдөн уялып, Айша энең рухсат берип койгон болушу мүмкүн. Мен өткөндөн кийин дагы бир ооз сурап койгон" деди. Адилеттүүлүктү караң. Мен өткөндөн кийин дагы бир ооз сурап койгон, көзүмдөн уялып, макул берип, өткөнүмдөн кийин ою пикири өзгөрүп калбасын дейт. Бул динде мекенде эл жерге кызмат кылган ушундай чыгаан инсандар. Умар ибн Хаттаб да ошол жерге 3-чү адам болуп коюлду. Дүйнөнүн дүңкүрөткөн 3 гүлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Абу Бакыр, Умар ибн Хаттаб. Үммөткө эң мээримдүү Абу Бакыр. Ал эми эч нерседен кайтпаган, дин үчүн, Аллах үчүн, Куран үчүн эч нерседен кайтпаган ал Умар ибн Хаттаб болчу. Үчөө пайгамбарыбыз Абу Бакыр, Умар ибн Хаттаб ошол жерге коюлду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өткөндөн кийин Абу Бакыр халифа болуп турган учурда Билал радиаллаху анху Абу Бакырга келет. "Я халифа Абу Бакыр, мага рухсат берсең мен Шамга кетейин. Бул жерде кимди карайын, кимдин үйүнү карайын, кимди карабайын, пайгамбарыбыз элестерин эстеп, ыйлап бул жерде жашоого эч кандай мүмкүнчүлүк калган жок мага. Рухсат берсең кетейин" деди. Абу Бакыр да пайгамбарыбызды эстетип, бул жер ушул жерде азан айткын бизге, калгын десе дагы, эгер Аллах үчүн мени кулдуктан бошондукка чыгарган болсоң, рухсат бер, мен кетейин. Албетте Аллах үчүн кылганмын деп рухсат берет. Ошентип Билал Шамга келет. Шамга келип ошол жерде кызматын кылып жүргөн учурда ал жерге Билал Аллах үчүн, дин үчүн кеткен. Динди даватты жеткириш үчүн кеткен. Дават кылып жүргөн учурда күндөрдөн бир күн түшүндө пайгамбарыбыз кирип, "Я Билал, эмне үчүн келбей койдуң? Мени унутуп койдуңбу? Мени эскербейсиңби? Зияратка келбейсиңби?" деди. Билал радиаллаху анху койгондон кийин эле ошол пайгамбарыбыздын Мадинага пайгамбарыбызга зиярат кылганы келет. Мадинага келгенден кийин сахабалар өтө суранышты. "Келгин, я Билал, азан айткын, пайгамбарыбыз эсетип азан айткын" деди. Билал радиаллаху анху "Жок, айта албаймын" деди. Качан гана пайгамбарыбыздын неберелери Хасан Хусан келип сурамайынча. Хасан Хусан келип, "Я Билал, таятабызды эстетип бир азан айтчы" деди. "Силердин суранычыңарды жок кыла албаймын" деп, макул деп Билал радиаллаху анху азан айтат. "Аллаху акбар, Аллаху улуг, Аллаху акбар, Аллаху улуг. Ашхаду ан ла илаха илlalloh, куәлік берем Аллах жалгыз, ашхаду анна Мухаммад, ашхаду анна Мухаммад, ашхаду анна Мухаммад, ашхаду анна Мухаммад" деп Мухаммад деген жерге келген кезде Билал радиаллаху анху азанын бүтүрө албай калат. Билал радиаллаху анху Мухаммад деген кезде азанын бүтүрө албай калды. Мадиналык элдер дагы чуркап чыгышып, "Эмне болду? Билал азан айтып жатат. Пайгамбарыбыз тирилип келдиби? Эмне болуп кетти?" деп чуркап мешитке келе башташты элдер. Билалды Мухаммад деп жаткан кезин көрүп, пайгамбарыбызды эстешип бардыгы ыйлашты. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган. Кайсыдыр бир убактарда арзыбаган курма даракты отун ыйлагандан кийин пайгамбарыбыздын өмүр баянын, пайгамбарыбыздын тууралуу көргөн тасманы таш жүрөк көрсө дагы ыйлайт. Албетте бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Билал ошол учурда ыйлады. Мадина эли ыйлагандай анчалык эл пайгамбарыбыз өткөндө гана ыйлаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өттү. Абу Бакыр да өттү, Умар да өттү. Эми урматтуу мусулман бир тууган, сен китептерин сүйүп окуп жүргөн улуу жазуучулар, мен кыргыз аракка такалбайын. Ошол бачыткын сүйүп окугандарга
Бернард Шоу ушундай деп айтат пайгамбарыбыз тууралуу. Бернард Шоу ушундай дейт. Эгер пайгамбар Мухаммад бүгүн ал болгондо кофе ичип, бир чыны кофесин ичип бүткөнгө чейин дүйнөдөгү бардык проблемаларды, саясаты болобу, маданияты болобу, туризми болобу, бардыгын чечип коймок дейт. Тилекке каршы пайгамбарыбыз кетти, бирок пайгамбарыбыз таштап кеткен сүннөтү анан Куран турат го. Эмне үчүн амал кылбайбыз? Бернард Шоу ушундай дейт. Көптөгөн окумуштуулар да жүз чыган инсан, ааламга кызмат кылып кеткен эң жакшы инсан ким экен деп окумуштуулар изилдөө жүргүзүштү. Бардык адамдардын, жакшы адамдардын кылган кызматы, элге сиңирген мээнети бардыгын жазып, эми компьютер кнопкасын басыш гана калмак. Компьютерди басса, не көздөрү менен көрсүн, Карл Маркс. Бернард Шоу Чыңгыз Айтматов деп чыккан жок. Ал жерде пайгамбар Мухаммад деп чыкты. Компьютер бир жери бузулуп калган. Бул диний адам болсо, кантип эле чыксын деп кайрадан текшерип көрүштү. Бирок пайгамбар деп чыкты. Дагы кайра текшерип чыгышты. Бирок кайра окумуштуулар, батыштык окумуштуулар, кыргызстандык эмес. Кайра текшергенде дагы бирок пайгамбар Мухаммад деп чыкты. Дүйнөнүн эң жакшы инсаны пайгамбар Мухаммад болсо, анан сенин бүгүн кумириң ким? Мессиби, Роналдобу, Майк Тайсонбу, ким? Адам бирөөгө ээрчүүгө муктач. Сен кимди ээрчип атасың? Авратын көрсөтүп жүргөн актерлоргобу? Урматтуу Руслан Биртоган ойлоно турган маселе. Пайгамбарды 60ка кирдиң, пайгамбар тууралуу эмне билесиң? Өлгөн жылын айтып берчи. Ойлоно турган маселе. Пайгамбар тууралуу батыштын окумуштуулар ушундай сөздөрдү айтып атса, чыныгы дин ислам деп атса, чыныгы пайгамбар Мухаммад деп атса, анан ошол окумуштуулардан дагы сен акылдуу болуп кеттиңби? Бир жиндин барлыгы, бардык пайгамбарлардын, периштенин, Аллахтын бардык нерсенин барлыгына далил. Канча жиндер кирип атканын көрүп атасың го сен? Жин бар экен, демек пайгамбар бар, ал айтып кеткен, бейиш бар, тозок бар, күнөө кылсаң тозокко барасың. Жакшы амал кылсаң, иншалла бейишке барасың. Эмне үчүн оңолбойсуң? Эмне үчүн ойгонбойсуң? Ойлон, урматтуу Руслан Биртоган. Пайгамбарыбыз биз үчүн бардык жакшылык кылып кетти. Биз болсо сен ким элең дегенсип бардык жамандыкты кылып койдук. Айырмабыз ушунда. Мен мусулман жолдон баскан кыялап. Мухаммед деп каректен жаш куланат. Эгер сенин өчүп кетсе бул замандан өмүрүң, бул заманда нур атың, эчак болмок бул дүйнөдө кыямат. Эчак болмок бул дүйнөдө кыямат. Сыноосу оор 8 күндүк жалганда, сенин атың, сенин затың, сенин өмүрүң билбей кеткен арманда, сенин сөзүң укпай кеткен арманда, замандашың болбосом да кантейин, бактылуумун үммөт болуп калганга. Мен бактылуумун, замандашың болбосом да үммөт болуп калганга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Таифке барышы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Меккеде өтө кыйнашты, кылбаган кылык жоруктары кылган жок, төөлөрдүн ичегелерин, курсактарын, башкаларын, ыплатыштын айтор бардыгын кылып бүтүштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эч кандай жол калган жок. Ал жерде дават кылыштын жолу калган жок. Шавал айынын 27-ci түнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден жашыруун түрдө Заид ибн Харисаны алып чыгып кетет. Мындан максат Таифке барып, Таифтегилерди иманга, исламга туура багытка, туура жолго багыттоо, баштоо эле. Таиф азыркы тил менен Турция сыяктуу миграция туризм өлкөсү болчу. Бактары, суллары, көлдөрү бардыгы төп келишкен өтө жакшы өлкө болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Заид ибн Хариса менен Таифке барды. Сакиф уруларынын башчылары менен сүйлөшүп, акыл насаатын айтып, иманга, исламга чакырышты баштады. Бирок алардан эч кандай оң жооп болгон жок. Пайгамбарыбызга эч кандай оң жооп болгон жок.
Пайгамбарыбыз үмүтсүздүккө түшкөн жок, аракетин токтоткон жок. Иманга, исламга чакырышын, жакшылыкка чакырышын, үгүттөшүн улантып жатты. Бирок бул аракети Таиф өрөөнүнүн башчыларына жаккан жок, алардын аброй жактан дагы, байлык жагына дагы, бизнес жагы, бардык жагына зыян келтирет эле бул иштери. Ошондуктан булар пайгамбарыбызды кетирүүнү чечишет. Өзүнө окшогон акылсыз тентектерди табып, пайгамбарыбызды кетирүүнү чечишип, пайгамбарыбызга барып, бул жер сеники эмес, кеткин деп айтып койдубу? Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алар куушту, куугунуп ташты. Колуна таш тийеби, кесек тийеби, эмне тийеби, айтор бардыгы менен пайгамбарыбызды жүздөрдүн жүзү, гүлдөрдүн гүлү, нурлардын нуру, жүзүнөн күн дагы уялган пайгамбарыбыздын бетине таштарды, буттарына таштарды урушtu баштады. Зайд ибн Хариса колунан келишинче пайгамбарыбыз тосуп жатты, бирок ошого карабастан пайгамбарыбызга бардык таштар арналгандыктан пайгамбарыбызга өтө көп таштар тийди. Пайгамбарыбыздын бут кийими, көлөчү канга толду. Пайгамбардын ар жеринен кандар агып жатты. Бул зулумдуктарын Таифтин ичинен чыкканга чейин таифтиктер кылып жатты, улантып жатты. Пайгамбарыбыз араң бир жүзүм бакка кирип, араң качып кутулат. Ал жерде жаратканга жалбарып дуа кылышты баштайт. Аллахым, өзүң мээримдүү, ырайымдуусуң, өзүң даанышмансың. Ар бир зулумга калган, укугу тепселгендин башпанегисиң. Мени кимдерге таштадың? Кул мүнөзү жаман адамдаргабы? Дин душмандарыгабы? Эгерде мага азабың жок болсо, мен бардык азаптарга, кыйынчылыктарга чыдайм. Албетте өзүң мээримдүү, ырайымдуу, кечиримдүүсүң, даанышмансың, акылмансың деп дуа кылып жатты. Бул окуяга күбө болуп, алыстан бул окуяларды байкап турган жүзүм бактын кожоюну Аддас кул аркылуу пайгамбарыбызга кичине жүзүм берип алып, карап келчи, булар жакшы эле. Аддас келди, пайгамбарыбыздын алдына нур жүзү, пайгамбарыбыздын өзгөчө сыпаттары, мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен деген сөзгө келген бисмиллах деп пайгамбарыбыз жүзүмгө ооз тиет. Аддастан калып, бул жердегилер мындай сөздү билбейт, угушкан эмес, мындай сөздү колдонушпайт деп таң калып туруп калат. Аддас, сен кайерликсиң? Кандай динденсиң? Мен динабалыкмын, христианмын дейт Аддас. Пайгамбарыбыз, демек сен Юнус ибн Матанын жердеш турбайсыңбы дейт. Сен кайдан билесиң аны? Ал менин бир тууганым, ал пайгамбар болгон, мен дагы пайгамбармын дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо Аддас асмандан табылганы, асмандан издегени жерде табылгандай сүйүнүп, кубанып пайгамбарыбыз кол буттарын өбүштү баштайт. Ошол жерде келим айтып мусулман болот. Пайгамбарыбыз Таифтен өтө капалуу, кайгылуу кайтмак. Бул кайгыруунун себеби өзүнө келген ударлардын, кыйынчылыктардын, таифтиктер берген зулумдуктардын себебинен эмес. Бир да болсо адамды иман, исламга түшүндүрө албадым, иман жолуна багыштай албадым дегендиги бир адам келим айтпай калгандыгы үчүн кайгырат эле пайгамбарыбыз. Бирок Аддас мусулман болду, пайгамбарыбыздын кубанычына чек жок. Кийинчерээк Аддас кожоюнун алдыга барганда, кожоюну бул ким, кандай адам, эмнеге бут колун өптүң? Бул дүйнөдөгү эң жакшы адам. Азыр мен эң жакшы адамдын алдынан келип жатам. Ал мага бир нерсе үйрөттү. Аны жалаң пайгамбарлар билет дейт. Пайгамбарыбыз Таифтен кайтып жатты. Асманда бир өзгөчө булут пайда болду. Пайгамбарыбыз караса, байкаса, Жабраил алейхиссалам периште. Пайгамбарыбызга, ey Мухаммад, азыр бул таифтиктердин, бул жерликтердин сага кылган мамилесин Аллах билип турат, кабардар. Мени менен тоолордун периштесин кошо жиберди. Тоолордун, жоолордун периштесин кошо жиберди. Эгер сен уруксат берсең, бир эле башыңды ийкесең, бир эле ооба деп койсоң,
тоолордун периштеси тоолор менен жанчып салат бул элде. Жер көчкү кылып салат, тоо көчкү кылып салат, айтор жок кылып салат. Сага берген зыяндарынан Аллах кабардар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде пайгамбарыбыздын эң акылдуу, эң күчтүү мугалим, эң күчтүү даанышман адам, эң күчтүү врач экендигин ушул жерден билсек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Өч аламын. Ошондой кыл деди. Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен бул элдин урпагынан иманга, исламга кызмат кыла турган улуу адамдарды чыгышын үмүт кыламын. Жок. Жок деди. Пайгамбарыбыз жок деди. Пайгамбарыбыз ар дайым күнөөнү өз мойнуна алат эле. Күнөө мен иман, исламды түшүндүрө алган жокмун буларды. Эгер качан булардын башына ислам деген түшүнүк кирсе, булар иманга, исламга кызмат кылат. Күнөө менди мойнуна алат. Албетте, пайгамбарыбыздын ар бир кылган иши биз үчүн үлгү, сабак алышыбыз керек. Эмнеден? Пайгамбарыбыз кечирди. Шенестерди кечирди. Бүгүн сени бирөө кан жалатып, калошуңду канга толтуруп таштар менен урсун, кечиресиңби? Кечире аласыңбы? Сени бирөө ошончолук зулум кылса, президент келип, ал сага зулумдук кылган адамды мен жок кылып салам десе, давай дейсиңби? Же жок, мен кечиришти билем, кечиремин дейсиңби? Кечиримдүүлүктө биринчи сабак алышыбыз керек экен. Кечиримдүү болушубуз керек экен. Пайгамбарыбызда өч алуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр болду, бирок пайгамбарыбыз эмне деди? Булардын урпагынан жакшы адамдар чыгышына үмүт кылам дейт экен. Демек, ар бир жаман адамдын урпагынан жакшы адам чыгышы толук мүмкүн экен. Болду себеби. Таиф кийин кандай жакшы жерге айланып кетти? Пайгамбарыбыз дуасынан себеби. Демек, муну алкаш экен, бул алкаш мунун урпагы ян баласы ян ушундай болот, алкаштын баласы алкаш болот деген сөз бул туура эмес экен. Балким ал сиз жаман адам деп ойлоп жүргөн адамыңыз бир күн келип, сиз сыймыктанып кала турган адамга айланышы толук мүмкүн. Эч кимди кылып жаткан ишине карата анын урпагына тийиштүү сөз айтпашыбыз керек экен. Алына турган экинчи сабак ушул экен. Үчүнчүсү үнсүздүккө түшпөшүбүз керек экен. Пайгамбарыбыз 10 күн турду, дават ишин улантып жатты. Үнсүздүккө түшкөн жок. Пайгамбарыбыз үнсүздүккө түшпөдү, аракет кылды. Албетте, урматтуу мусулман туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Bir айылдын имамы түш көрөт. Түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип, паланчы көчөдө паланчы жигитке барып айткан, менин бейиштеги кошунам ошол болот деп айтат. Баягы молда түшүнөн ойгонуп, сүйүнүп, кубанып, ичинен дагы бир сыздап, мен ушунчалык имамчылык кылдым, ушунчалык Куран окудум, бирок мени түшүмө кирип, мени дебей бул жигитти айтып жатат. Бул жигиттин эмне сыры бар экен? Жигитке барат. Жигиттин адреси менен барып таап, атын айтып, атың ушунча, ушундай атым. Сага бир өтө кубанычтуу кабар менен келдим. Өтө сүйүнүчтүү кабар менен келдим. Бирок ага чейин сенин кандай амалың бар, кандай жакшы ишиң бар? Ошону билсем дейт. Жок, айта албайм. Азыр дүйнө акыреттеги бардык жакшы нерседен жакшыраак нерсени айтамын сага, сүйүнчү кабарды. Келгин, айткын ошол сырды. Мен дагы сага айтамын бул сырды дейт. Эч кимге айтпоос шарты менен баягы жигит айтат. Дамла молдеке, мен үйлөндүм, жакында үйлөнгөнмүн билесиз дейт. Мен үйлөнгөндөн кийин 4 ай, 3-4 айда эле аялымдын курсагы ишти баштады дейт. Эгер шариятта 6 айга чейин, 6 айдан кийин, 6 айдан жогорусу ал атадан болот. Эгер 6 айдан 4 ай, 3 айда төрөлө турган болсо, ал бала башкадан болушу мүмкүн. Эгер 6 айдан жогору болсо, ал атаныкы. 6 айдан пасыраак боло турган болсо, ал башкадан болушу мүмкүн. Менин аялым дейт, 3-4 айда эле курсак ишип, 5-чи айда төрөп койду дейт. Эмне кылсам? Не кылсам? Кайын журтка айтып шерменде кылсамбы? Кыз тарбия кылбай, не тарбия кылдыңар деп урушсамбы?
уруш баштасамбы? Шайтан 1000 түрлүү пикирлерди берди дейт. Бирок мен дагы күнөөкөр пендемин. Ойлондум, Аллахка жалындым, сурандым. Я Раббым, Аллахым, мен кечиремин, мен сабыр кылам бул нерсеге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким бирөөнүн айыбын, бир айыбын жашырса, кыямат күнү Аллах Тааланын айыбын жашырат деген ушул сөзгө амал кылып, анын айыбын ачпадым, сабыр кылдым дейт. Төрөлгөн баланы алдым дагы мечитте намазга барган учурда мечиттин астына коюп койдум дейт. Намазды кирип окудук, намаздан чыккандан кийин элдер бардыгы чогулуп, бул бала кимдики экен? Ким мындай туура эмес ишке барыптыр? Ким бул жаман ишке барыптыр? Ким таштап кетиптир өз баласын? Ар кандай ойлор келе баштады. Ошондо бардык элдин алдында мен чыктым дагы. Эгер уруксат берсеңиздер, калай калк, бунун атасы эч кимси таныш билиш башкасы жок болсо, мен багып алайын ушу баланы деп, өзүмдүн баламды өзүм алдым дейт. Өзүм коюп койгон баланы өзүм алдым дейт. Ошентип алып келдим дагы, апасына берип, карагын, баккын, тарбияладым. Сабыр кылып жашадым, жашап келип жатамын дейт. Молдаке угуп туруп окуяны, сенин ушул кылган ишиң үчүн пайгамбар түшүмө кирген мен дейт. Башка амал болушу мүмкүн эмес дейт. Пайгамбардын кошунасы болгон бул жигит урматыбыз Субхан. Эмне айткым келип жатат урматыбыз Субхан, бул нерсе менен Өзбекстанда өз баласын, жаныдан канадан болгон баласын $18,000 сатып жаткан учурда колго түшкөн бул аял. Акчага сатып жатат өз баласын. Кыргызстанда өз баласын дааратканага таштап жатат. Мусорларга таштап жатат. Таларга таштап жатат. Айткым келип жаткан нерсе бейиш эненин таманнасында. Бирок кандай энелердин таманнасында? Өз баласын төрөп, мусорканага, дааратканага, акчага, долларга, еврого сатып жаткан, дааратканага таштап жаткан энелердин тамандагы бейиш жок. Алардын таманда бейиш эмес. Ким бир жанды кастан өлтүрсө, ал жер жүзүндөгү бардык жанды өлтүргөндөй күнөөгө батат дейт. Ал эми кимде ким бир жанды сактап калса, бүткүл жер жүзүндөгү жандарга жан берген сыяктуу соокко батат дейт. Поездин астындагы темирлерди оңдоп иштеген бир адамдын окуясы. Ар дайым чыгып, оңдойт элем дейт, темирлерин, башкаларын майын куят элем, башка кылат элем. Поезд өткөн учурда дейт. Поезд өтүп кеткенден кийин тазалап, башка кылып, ушинтип күндөрдөн бир күн кыш мезгилинде, бул кыш мезгилинде суук учурларда, апакаларда, көчөдө дагы поезддин жандарында дагы эч ким жок дейт. Кыштын суугу, каргалардын какылдашы сууктун үстүнө бетер суугураак кылат эле дейт. Алдымдан басып бара жаттым. Ич чайымы басып бара жатсам, алыстан бир жерде жаткан бир нерсе көрүндү дейт. Жакыныраак бардым. Көздөрүм ишин албай туруп калдым дейт. Жакшыраак карасам, ичек чабактары, ичегилери алынган жаш наристе жатыптыр дейт. Жаш наристе жатыптыр дейт. Буну экспедиция башка МВД башкасы милициясы бардыгы келип текшерди, көрсө кара дары менен иштеген, адал эмгегин пешене терме акча табып, арам нерсеге иштеткен, туура эмес жүргөн, туура эмес иштерди кылган, кара дарыны границадан, чегарадан алып өтүү үчүн жаш баланы ичине салып, жаш баланын иши бүткөндөн кийин, границадан өткөндөн кийин жаш баланын денесин ыргытып берген. Арам акча үчүн бар жокко даяр. Арам акча үчүн бар жокко даяр. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бир балага муктаж кылып коет. Бир баланын тырмагына зар кылып коет.
Ал учурда өтө өкүнөсүн, бирок кеч болот. Өтө катуу өкүнөсүн, бирок убакытты аркага кайтарып болбойт. Ошондуктан ойлонгон азыр. Азырдан ойлонгон. Балада эч кандай күнөө жок. Ал таптаза, наристе, күнөөсү жок. Ал төрөлүш керек, бул жашоодо жашаш керек. Аллах бардыгыбызды туура эмес жүрүүдөн, күнөөдөн сактасын.